Шайлоонун шайтан оюндары башталып, шаңына кирип келаткан маал үгүт иштерине молдодон баштап жиндиге чейин аралашууда. Азыркы бийликтин сөзү менен иши дал келбегени шайлоо жүрүшүндө да аныктала баштады. Президент Атамбаев шайлоо таза өтөт, административдик ресурс колдонулбайт деп айткан менен, дал ошол шайлоону таза өткөрүү милдети жүктөлгөн Зилалиев деген чиновник Баткенге барып үгүт жүргүзүп жаткан жеринен кармалды. Зилалиев Баткен облусунун активдери менен жолугуп жатып, ичкен кудуңарга түкүрбөй Жээнбековду шайлагыла деген. Мунуккан кыргыз эли эмне Кыргызстанда Франциянын атактуу мамлекет бул мен деп айткан королу Людовик 14 пайда болгонбу деп айраң таң. Болбосо Кыргызстандын төрү менен көлүн чехиялык аферист компанияга кармата берген бул чиновниктин сөзүн кандай түшүнсө болот? Баткенде Жээнбековго вице-премьер үгүт кылып жүрсө, Сузакта айтылуу Чубагажы үгүттөдү. Чубагажы дин алымы Алымдар кеңешинин мүчөсү катары кайсы бир талапкерге үгүт жүргүзүүгө мыйзам тыюу салынат. Бирок ажыкебиз 2015 жылдан бери бир эмес бир канча партияга үгүт жүргүзүп, кимисин колдоорун өзү деле билбей калгандай. Ал арада дин иштери боюнча комиссиянын мурдагы төрагасы Орозбек Молдалиев Кыргызстандагы дин ишмерлеринин кадыр баркы тууралуу атайын изилдөө жүргөндүгүн, ага ылайык Чубагажыны ээрчип, ал айткан талапкерди шайлап ийчү деле адам жок экендигин айтат. Мейли Чубагажыны эл ээрчип деле кетпейт дейли. Ал колдогон Улуу Кыргызстан партиясы шайлоодо Улуу тоонун ар жагында кала берген. Кеп диний ишмерди саясатка аралаштырып, шайлоого колдонгон талапкерлерди болуп жатпайбы? Мейли кайсы бир майда талапкер дин ишмерин шайлоого колдонуп жибериптир дейли. Бирок бийликтин талапкери, өлкөнүн стабилдүүлүгүнө жоопкер адам динди саясатка аралаштырып, от менен ойноп жаткандыгы кандай? Депутат Каныбек Иманалиев бул жол менен кете турган болсок, Афганистанга айланып кетерибиз айтты. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Men lem yehtemme bi ahbaril muslimin feleyse minhum." İmam Tabarani Avsat kitabında aytat: "Kimdeki musulmandardın kabarları menen ihtimam kılıp, oşoğa mani berбес, al bizden emes" deydi. Musulmandardın başına kanday bir iş gelse, oşol işke aralaşpayım, ağa men gidişpeyim, oğa men işim yok dep, oğa ihtimam berbey, himmet kılbay, ümmet kılbay, mani berbey koysa, al musulmandardan emes dep Peygamber aleyhisselam aytıp atat. Biz, buna men düştü aravanda oldum, bir soru verdi menden. Hacı aka, siz televizyondan görüp atabız, siz sayasat köbürak süylep atasız. Şaylon aytıp atat, sizdi biri korkuttu je özüңüz эле süylep atasızbı dep bana şunda soru keldi. Ben ayerde köbürak süyleyün dedim, biri vakit gelip kalgan saatni karap oturam, cuma olup kalgan üçün ayerde süyley albay kaldım. Bir nerse aytkim geldi men. Bir adam üylönöt. Üylönüş керек da birinci. Je balas turun murdu üylönöt. Üylönüp atkanda moldodan gelip surayt, kanday kızlarga üylönöйүн dep surayt. Жашоону баштаганда молдодан сураш керек, дамладан сураш керек. Үйлене турган болду, сүйлөшүп бүтүп, нике кыйганда дагы молдодан сурайт. Онан саат 12'de ойготуп келип нике кыйдырат. Эртең менен кыйдырса болот, саат 12'de 1'de кыйдырыш керек. Огоя майли дедиңиз. Кийин акыйка кылат, дагы молдону чакырып, акыйкасын төргө отуруп бүтүрүп бересиз. Азан айтып бересиз, комат айтып бересиз, акыйкасын жабан бересиз, пулун алып кетесиз. Сүннатты ого дагы барасыз. Намаз окуйм дейт, жаннатка кирем дейт, намаз окуганды үйрөтөт молдоке. Өлүп калсаңыз жаназаңызды кетирет. Анан шайлоого келгенде башка бир нерсе келгенде молдок акыл айта турган болсо, эмнеге ушуну айтып атасыз дейт. Жашооңун бардыгына молдонун таасири бар дагы, ушуга келгенде эмнеге багыт берсе молдонуку шайлоого киришкен болуп калат. Ушундай жооп бергим келди эле мен. Ар нерсени сурайсың, ушуну жесем болобу деп сурайсың, жебесем болобу деп сурайсың. Ушул халал ve haramı деп сурайсың, анан 6 жыл өзүңүн тагдырыңы бирөөгө байлап бере турган болгондо, ошондо молдо келип багыт бере турган болсо, сен эмнеге ошону, сен ушуга аралашып атасың дейсиң. Молдо экинчи сортпу. Эмнеге бир артист чыгып сүйлөйт, бир депутат чыгып сүйлөйт, башка чыгып сүйлөйт, туура биз бирөө шайлай деп айтпайбыз. Бирок мусулман катарында багыт бергенге биздин милдетибиз го. Ак көз, кара көз мусулман миллаттын үмматтын бардыгы эртең айтат да. Төрүбүздө отурат элең, келген дастыга отурат элең, микрофондо сүйлөйт элең, сен дамла дейт элең, сен эмне бизге туура жол айткан жоксуң дейт да. Өткөндө былтыр Кара Сууга бардык.
Барсак бирөө айтат, таксыр биздин мектептерге жоолукчан кыздарды киргизбей атат, эмне кылабыз дейт. Мен айттым, кана шайлаган депутаттарыңар. Айткеле ошолордун мындай микрофону бар. Десем айтат, олар укпайт, эшитпейт. Эшитпегени куп бап силерге дедим. Анткени силер шайлоо болуп атканда пул алгансыңар. Бизге газ киргизип берсең, жолду асфальт кылып берсең, бизге мында концерт коюп берсең, 4 артист тап келсең, саңа биз шайлап беребиз дегенсиңер, эми силерге бап болот. Силер ушу проституткадай шармутадан айырмаңар жок калды азыр. Ушундай туура болот. Алар ham жакшы. Алар бир эле күнгө сатат өздөрүн. Биз 6 жылга сатып коебуз кээде өзүбүздү. 5000 сом пул, 2000 сом пул, дагы бир нерсе 4 келе алма, 2 ыштан, атлас көйнөк, ушуга эмне биз добушубузду сатып, анан кийин дагы вайдатта олтура беребиз. Ошон үчүн урматтуу бир туугандарым, бул маселеге келгенде аманат маселе. Кээ бир адамдар айтат, шайлоого барбаш керек. Эмне үчүн биз барабыз, барган туура эмес. Бул мусулмандарга туура келбеген маселе. Ол ислам өлкөсүндө болуш керек. Палан түгүн эшмат ташмат деген бир бирадарларыбыз, бир туугандарыбыз чыгып бизге айтып атат. Биз 95% мусулмандарбыз. Кыргызстан Конституцияда жазылган светтик мамлекет деп. Бирок биздин калбыбызда, жүрөгүбүздө бул мусулман мамлекети. Ислам өлкөлөрүнүн конференциясында биз барбыз. Анткени ислам шариятында кайсы бир давлат, кайсы бир өлкөдө жок дегенде бир аз убакыт болсо дагы ислам өкүмдөрү толук жүрүп турган болсо, ошого шарият боюнча ислам өлкөсү деген наам, лакап берилет. Бир убакта биз Кокон хандыгы деген жерде хан болуп, казы калам болуп, муфтий болуп, башка болуп, ислам өкүмдөрү жүрүп турган топурактарда жашайбыз. Ошон үчүн бизде кандай гана мыйзам жазылбасын, бүтүндө ислам ааламынын бардыгы, Кыргызстанды, Орто Азиянын бардыгын мусулман өлкөлөрүнүн катарына кошуп эсептейт, урматтуу бир тууганым. Ошол мусулман өлкөсүнүн башында биздин башыбызга ким келет? Бизди ким каяка жетелейт? Мачитка картаңдар, чалдар кирсин, 50дөн өткөнү кирсин, ондон жашы кирбесин. Башын ак топу кийбесин, сакалдарын койбосун, катындар онда кийимдерди кийбесин деген жашоо дагы келип калышы мүмкүн. Же болбосо кайрадан мечиттердин бардыгы торпок гана кайланып кала тургандагы убакыт Кудай сактасын келип калышы оңой эле мүмкүн. Аллах субханаху ва таала Кур'ан-ы Каримде айтат: эгерде силерге берилген жакшылыкка шүгүр кыла турган болсоңор, ошол жакшылыкты көбөйтүп берем дейт. Шүгүр эмне менен билинет? Шүгүр ошол шайлоого биздин катышуубуз менен билинет. Эмнеге шайлоого чакырыш керек дейт, урматтуу бир тууганым? Анткени ушул өлкөнүн биз жараныбыз. Ушул өлкө биздики, ушул мусулман өлкөбүз, абатыбыз. Ушундай абал мындан жакшы болуп кетпесе дагы, ушундай сакталып калып туруусун мен өзүм балдарыма, неберелерим, урматтуу бир тууганым, каалайт элем. Андан сырткары дагы жалпы мусулмандардын ишине химмат кылбаган, ыктимам бербеген, ал бизден эмес дейт. Мен өзүмдүн мусулманчылыгым үчүн ушул нерсеге мен барышым керек. Мурда айтпайт элек биз. Шайлоого катышпайт элек, майли молдо кишибиз ансызда биздики бар. Шайлоого ким барса барсын, мээрап биздикиде отура берет элек. Бирок андай дей турган болсок, бардыгыбыз көрдүк. Кээ бир адамдар чыгып алып дин жөнүндө туура эмес сөздөрдү сүйлөп атышат, башка кылып атышат. Ошолордун колуна биздин мамлекеттин тагдырын берип койсок, мамлекет жок болуп кетсе эмне болот? Украина эмне болду мынакей? Сурия эмне болуп атат мынакей? 10% шия алавилер бар. Калган 90% сунни. Эмне болду? Йемен эмне болду? Мурда зейдиттерлер, кийинчерээк хаусилер келди, Иранга барып келди, эмне болду? 5-3% менен Йемен ызычы болуп кетти. Башка жерлер көп болуп турат. Кыргызстан Кудайга шүгүр ушундай жерден саздан суурулуп чыгып кеттик, ушуну сактап калышыбыз керек. Ошон үчүн урматтуу бир туугандарым, биз колдон келишинче мусулмандар бир кол болуш керек. Пайгамбар алейхиссалам айткан, мусулман адам бир ийинден 2 жолу жыланга чактырбайт деген. Бир ийинден 2 жолу чактырбайт. Бир жерди көрдүкпү? Кайра ошакка барып чактырбаса өтүп кеткенге биз эмне аракет кылышыбыз керек, урматтуу бир туугандарым. Пайгамбар алейхиссалам айтат: "Мен раа минкум мункаран фальюгаййирху биядихи." Кимде ким бир мункар, туура эмес ишти көрсө, барып колу менен кайтарсын дейт. Ошо президент болчулардын арасында ар кандай адамдар жүрөт, билесиңер. Бирөөлөр бар, келгенде бир Кудайды тааныбаган, аспан жерди сүйлөп аткандарды көрүп атабыз. Алам асмандагы бир неке деп аткан ар кандай адамдар чыгып атат да. Ошол мункар. Ошону кантип сен кайтарышың керек болот барып? Сен барып
Кудайды тааныган сени менен бирге окшош адамдарга добуш берсең, тигини колуң менен кайтарган болуп эсептелесиң. Ошону эстен чыгарбашыбыз керек. Бул мамлекет, урматтуу бир тууганым, биздики, биздин ата бабаларыбыздыкы, ошол кыргыздык, ошол өзбектик, ошол жашаган Кыргызстандагы уйгур, ошонун бардыгыны ошо кыргыздар. Өткөндө бирөө сүйлөп атат, кыргыз эли дегенде кыргыздар деп, жок, андай эмес. Кыргызстан дегенде, Истан деген сөз кыргыз тилинде жок. Кыргыз эли дегенде, Кыргыз республикасы дегенде эле Кыргызстандагынын бардыгы кыргыз элине кошулат, кыргыз тилинин эрежеси боюнча. Эгерде өзбек эли дей турган болсо, Өзбекстандагы бардык миллеттер, ошонун ичинде том числе орустар да ошонун ичине кошулуп өзбек элине кириш керек болот, урматтуу бир тууганым. Эгерде улуту деп айтсанда бир гана миллет кесеп болот. Ошон үчүн бир сөздөрдү мындай туура түшүнгөнгө аракет кылыш керек. Бул Кыргызстан, Кыргызстандагы бардык кыргыз элинин жери, кыргыз жашагандардын бардыгынын жери. Атабал ошол жерден келген, ага чейин, немеден келгенге чейин бердин бардында караханиттер жашаган. Бул жер Аллахтык аслында. Ошон үчүн Кудай Таалам кимге берет жерди? Ал Кудайдын өзүнүн иши. Биз ошол жашап аткан жерибизде ынтымак болуп, ошого эч кандай чачылбашыбыз керек. Фа иннам ястати фа билисани. Эгерде колу менен кайтарганга келбесе, тили менен кайтарсын. Менин колуман келбейт, менин бир добушум бар экен, барып бирөөгө добуш берем, калганга добуш бербейм. Бирок берилет добуш. Бирок адамдарга айта алам мен. Сиз да айтыңыз башка бирөөгө. Өзүбүздүн ыйманыбыз, өзүбүздүн намазыбыз сакталып калганга биз себеп